Салам достор, сиздер менен Only Top каналы. Кытайдагы миллионер айыл тууралуу уктуңуздар беле? Эгер уга элек болсоңуздар, бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Абдан кызыктуу болот. Хуайси Кытайдагы Сианцу провинциясындагы өзгөчө айыл. Эмнеге өзгөчө дейсизби? Себеби бул айылдын тургундарынын бардыгы миллионерлер. Ооба, ар бири миллионер. Бул жерде коммунизм менен теңдүүлүк өнүккөн. Ар бир жарандын өзүнүн үйү, автоунаасы, банкта эсептери бар. Жарым кылым мурун бул айыл башкалардан айырмаланбаган, айыл чарбасы менен эптеп күн көргөн өрөөн болгон. 1969 жылы Джен Бао деген инсан айылга текстил заводун курат. Ушул кадам маанилүү роль ойноп, кийинки 10 жыл ичинде бул тармак айылга чоң киреше алып келет. Кийинки жылдары Хуайсиде текстилдик жана металлургиялык заводдордун саны өсө баштайт. Натыйжада айыл тургундары айыл чарбадан өндүрүшкө өтүшөт. 1950 жылы калктын саны 576 адамды түзсө, азыркы күндө бул айылда 35 миңге жакын адам жашашат. Эми достор, кыска нуска фактыларга токтолуп кетсек. Эгер айыл тургуну бул өрөөндөн көчүп кетүүнү кааласа, ал бардык байлыктарынан жана бардык активтеринен куру калат. Жыл сайын айылдын 20% кирешеси бүт айыл тургундарынын бардыгына бирдей тең бөлүнүп берилет. Жергиликтүү бийлик ар бир жашоочуга жыл сайын $500 жана 150 килограмм күрүч берет. Эгер адам 100гө чыкса, ал адамдын жакын туугандарынын бардыгына $1,5 берилет. Мында ушундай достор, бул кызыктуу маалымат сиздерге жакса, класс басыңыздар, биздин каналга кошулуңуздар жана ой пикирди калтырууну унутпаңыздар.